Коронавирустан улам бир катар медицина кызматкерлери каза болгон учурда мамлекет алардын үй бүлөсүнө 1 миллион сом компенсация төлөнөрүн билдирген эле. Бирок бул маселеде дали болсо кемчиликтер болууда. Бул коронавирустан каза болгон Жамал Тазабекованын иниси. Ал борборго чындык издеп 30-июнда коронавирустан көз жумган маркум эжесинин үй бүлөсүнө жардам берүү үчүн келгенин айтат. Биздин эжебиз Раматылык 30-июнда 2019 жылы каза болуп калды. Бул киши өзү 38 жыл Ички иштер министерствонун медициналык кызматында Ош шаарында, Ош областы боюнча иштеп келген. 2019 то есть 2020 былтыр да, 38 жыл ушул кызматта иштеп келген. Миңдеген дарылаган врачтар, военныйлар бар буларда. Ошол пандемия, эпидемия башталганда булар блокпостто турган, кызмат өтөгөн милиция сотрудниктерине, МЧСтин балдарына, аскер балдарын прием кылып, кадимкидей баягы медициналык тараптан обслуживать лечение кылган. Ошол бул эжебиз пенсия эме болуп калды, көп иштеп койдум десе, ошол жерде администрация, медицинский служба начальниктери, сиз тажрыйбаңыз күчтүү врач, иштеп туруңуз, мына жаңы врачтар келди, ушуларды кичине үйрөтүп, кичине эме жөнгө коюп берсеңиз, анан биз дагы макулдойт элек, мындай деп иштетип аткан да. Ошол жерде 3-4 врач медиктерге жуккан болсо, эжемдики оорураак болуп калыптыр. Каза болуп калды. Берки врачтар бардыгы дарыланып чыкты. Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча медициналык кызматынын врач координатору Жамал Тазабекова коронавирустан каза болгон дарыгерлердин тизмесинде алгачкылардан болуп катталган. Анан бул боюнча ички иштер башкармалыгы Ош шаарынын, Оштогу медицинский служба бүт керектүү документтерди алып туруп өкмөткө, саламаттык сактоо министерствосуна жөнөткөн. Жөнөтсө комиссия бар экен, булар юристтер карап туруп айтыптыр, төлөбөйбүз, себеби токтом чыккан 194-токтом 03-04-2020 жылкы компенсация боюнча медиктерге. Бул жерде только баягы больницаларда, красный зонада иштегендерге деп чыгыптыр да. Биз эми айтып аткан себеп, претензия койгон жер, пандемия болгондо, бул пандемия эпидемиядан чоң болот, мировой масштабта жүргөн. Пандемия болгондо ушуну токтотуш үчүн аскерлерди, полицейский баягы күчтөрдү колдонот, блокпостторду коет, МЧСтин балдарын колдонуп, ушул бар жок эмелерди колдонуп, стабилизация кылыш керек да, ограничивать. Ошол балдар бар. Бирок азыр жыл аяктап баратат. Бардык керектүү документтер берилгенине карабастан, кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда өлүм болгонуна карабастан, маркумдун үй бүлөсү эч кандай компенсация ала элек дейт кейиген иниси. Мен ойлойм, ушул баягы келген донорский, именно медицинага, коронавируска келген акчаны, бул мындай, кандай десем, нецелевое использование, нерациональный иштелип кетти деп ойлойм да. Ошого баягы акча каражат таппай, бул комиссиялары отуруп алып, анан сен мындай, бул биякта жууп турганда мындай деп отказ берип атабы деп, ушундай пайда болуп атат. Биз где-то 5 ай күттүк. 5 ай күттүк эле, эч кандай результат болду. Анан УГДга келип, Ошко келсек айтты, отклонение кылып койду, отказ берип койду. Анан эмнеге отказ берди? Анан биз баягы токтомду эме кылдык, изилдедик, экспертке алып барып, анан баягы Минздравдын приказ жоболору бар экен, аны изилдедик. Изилдеп көрүп анан таптык да, значит, эме Кыргыз Республикасынын өкмөтү ошо узкий токтом чыгарып койгон да. Бул маселе чечилбесе, анда обоснованный бүт бардыгын жыйып туруп сотко кайрылабыз анда. Себеби ошол Абылгазиев жетектеп турган Кыргыз өкмөтү ушундай токтом чыгарып атканда, с учетом пандемии чыгарыш керек.
Ал жерде не только баягы гражданский медиктер, ол военный медиктер задействованный болду, МЧС задействованный болду. Бардыгы катышкан да бул. Бир эле медиктер эле эме кылып, калган эч ким эчтеке кылган эме кылып токтом чыгарып коюпту да. Ал эми мунун себебин билүү үчүн Ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда алар комиссия маркум врачтын акыркы иштеген жери Ички иштер министрлигинин медициналык кызматы болгонун, бул бөлүм саламаттыкты сактоо министрлигине кирбей турганын, компенсация төлөө үчүн мыйзамдык жана башка ченемдик негиздер жок экенин билдиришкен. Бирок дагы тактоолор керип жатканын белгилешти. Бул боюнча биз дагы бир тактап көрдүк. Медуправленияга да чалдык, ошол жактан азыр бул маселе боюнча дагы деле комиссия иштеп атат дейт. Биздин комиссияда биздин МВДнын кызматкерлери, медиктерден башка госинспекциядан да бар деп атат. Анан бирок компенсация маселеси дагы деле ачык турат деп айтып атышат. Бизден жанагы миллион ошол ковидтен каза болгон врачтарга жакындандарына миллион сом төлөнүшү керек деген мындай токтом чыгарган. Токтом бар. Бирок мындай төлөгөнгө келгенде бизден дагы башка маселелер чыгып калат. Бияктан врач Минздравдыкы эмес, МВДныкы деп Минздрав азыр ошол акчаны бөлүп бербей атат. Бизден ошол жерден азыр мындай юридикалык маселелер да мындай чечилбей атат. Анан ошол себептен бул комиссия иштеп бүткөндөн кийин дагы жөнөтүшөт бул чогулган документтерди. Ал эми бул маселе боюнча саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылганыбызда төмөнгүчө жооп кайтарды. МВДнын поликлиникалары деген булардын өзлөрүнүн особый статусу бар, өзлөрүнүн закону бар да. А жерде деген буларга деген выплаталардын баштан көрсөтүлгөн. Илгертеден деген келаткан выплаталар бар. Режим чрезвычайной ситуации, режим чрезвычайного положения деген да бар. Кандай төлөмдөр болот, каза болуп калса кандай төлөмдөр болот депчи, булардын төлөмдөрү МВДнын боюнча деген төлөмдөр деген биздикинен 2 эсе көп. Төлөмдөрдү ашат да. Биздикинде болсо деген жанагы статус медработников деген законго өзгөрүү кирип калган 30-июнда кирген да. Мурун деген медицинский работник приравнивается к военнослужащим деп жазылган. Мурунку закон 14-беренеде закон о статусе медработника. Ал жерге деген өзгөртүү киргизилип, азыр деген саламат сактоо системасындагы врачтарга соцпакеттер боюнча деген өзгөртүү киргизилген да 11-беренеге. Ал деген только деген система здравоохранения деп коет. То есть бул министерство здравоохранения тиешелүү врачтарга гана төлөмдөр берилет да. МВДда иштеген врачтарды боюнча деген ал мыйзам бөлөк. Алардыкы деген военный должностьтар да, званиялар алынышат. Алардын деген ичиндеги деген ошо стаж работалар бөлөктүү немелер менен каралат. Ошол жерде деген гынагындай оор кабакаларды алганда деген төлөмдөрдүн схемасы, системасы менен бүт баштан каралган. Ошонун негизи боюнча төлөнүп бериш керек. Ал деген Министерство внутренних дел деген Минскиге кайрылып, ошол боюнча төлөмдөр боюнча ишти жүргүзүшкө көздөр мыйзам негизи боюнча. Биздин деген эпидфонддун эмесине каралганда деген даже распоряжениеде деген работникам система здравоохранения деп жазылып калган. Бул жерде мындай маселе бар да, төлөмдөр боюнча деген бул режим чрезвычайной ситуация кирген, режим чрезвычайного положениеде кирген. Өлкөдө коронавирус катталгандан бери 93 медицина кызматкери көз жумду. Алардын 80-и мамлекеттик ооруканаларда, 13-ü менчик бейтапканаларда иштегендер. Көз жумгандардын арасында дарыгерлерден тартып, орто жана кенже медициналык кызматкерлерге чейин бар. Бирок Жамал Тазабекова сыяктуу Ички иштер министрлигинде жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинде эмгектенип жатып, коронавирустан каза болгондорго компенсация төлөнөрү же төлөнбөстүгү ушул күнгө дейре чечилбей жатат. Ийин бул маселе дале болсо каралып бүтө электигин айтса, саламаттыкты сактоо министрлигинен компенсация ийим дарыгерлери үчүн өзүнчө экенин айтышууда.